Assalamu алейкум айымдар, кандайсыздар? Бүгүн үй шартында мясо по-китайски салатын жасайбыз. Ал үчүн бизге сууга бышкан эт, мен баарын туурап даярдап алдым. Туз, кристаллики, чеснок, шекер, паприка, мурч, соевый соус, салатный май, кинза, свежий бадырын керектелет. Полгорки кызыл, жашыл, сары болгарский колдонсоңуздар болот. Алгач чуңкур идишибизге сууга бышкан этибизди салып алабыз. Артынан эле свежий бадырын, болгарский, кинза баарын чогуу салып, артынан кошулмаларын сала баштайбыз. Кум шекер, туз, чеснок, паприка, мурч, кристаллики. Анын артынан соевый соустан көз өлчөм менен өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша куйсаңыздар болот. Андан кийин суу май, салатный майыбызды куюп алабыз. Бул жерде менин помидорум калып кетиптир. Сиздер помидорду убагында кошуп, баарын жакшылап аралаштырып алыңыздар. Мынакей салатыбыз даяр болду. Бул салатта оңой жана бат даярдалуучу салаттардын катарын толуктайт. Бир гана этиңиздерди сууга бышырып даярдап алган болсоңуздар, калганы баары даяр. Салатты тарелкага салып жатканда чоң тарелканын ичине салатты үйүп, чогуу салганга аракет кылыңыздар. Ошондо салатыңыздар өтө көп, көрүнүктүү болуп көрүнөт. Баарыңыздарга аш болсун. Ийгилик каалаймын.